Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Турсунбек Акун, мурдагы омбудсмен, азыр консолидация жана демократия үчүн кыймыл. Диалог кыймыл. Диалог үчүн деген кыймылдын төрагасы. Декабрдан бери 3 жыйын өткөрдүңөр, э? Ооба. 3 жыйын өткөрүп, андан эми улуттук жыйын жана андан кийин курултай өткөрөбүз деп атасызбы? Негизинен бул баягы Кемпирабад менен байланыштуу болуп башталды, бирок азыр жалпы болуп барат. Азыр жалпы. Кандай абалда азыр 7-8 адам бошоду. Силердин эми салымыңар барбы? Эми аны биздин салымыбыз барбы жокпу, аны коомчулук айтсын. Биз эми бир мактаналы деген ой жок, бирок эми биз ошол коомдук пикир түзүп, улам ошону айтып, коомчулукка жеткирип, ошо атайын Ак үйгө, президентке чейин кат жазып, резолюцияларды алып барып жеткирип, электрондук оборотко киргизип, каттатып, улам алардын кулак мээсин жеп атып, ушундай аракеттерди көрдүк. Анан бул деле өзүнүн жеке бир салымын кошту деп ойлойм, алардын чыгышына, 7 адамдын чыгышына. Кечээ эми жанагы Адилет Балтабай деген энебиз да бошоду. Апробация боюнча 8-чи болду. 8-чи ошо кармалган 8 адамдан, кармалган 27 адамдын 8и бошотулду. Эми бошотулганда толук акталган жок, алар үй түрмөгө чыгышты. Эми ал сотто күтүп атат. Ошондо 19 адам азыр камакта, анан ооруп атса 4 азыр ооруп жатат. 19 4 болгондо ошондо 15 калат, 15 азыр камакта. Камакта Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбек, Кеңешбек Дүйшөбаев баштап, аксакалдар баштап, жаштар бүттү ошол камакта турушат. Айданбек Ахматов, бардыгы, Атай Бейшенбек жана жигиттер, бая ошондой. Баязов деген жигиттер, бардыгы кыргыздын патриот жигиттери, эл үчүн, жер үчүн күйгөн, улут үчүн күйгөн. Алар туура айтып атабы, туура айтпай атабы башка маселе. Бирок алардын өзүнүн позициясын билдирип атышат да. Кыргыздын жерин башкага бербейли деп аракет кылып атат. Бирок деген позициясын айтып атат. Ал үчүн аларды күнөөлөп, анан отургузуп, анан бир таң калыштуу нерсеси, бардыгы 2 статья менен күнөөлөнгөн. Башаламандык кылуу, анан экинчиси мамлекеттик бийликке төңкөрүшкө аракет кылуу деп эметкен, күнөөлөнгөн. Бирок анын ичинен 7 чыкты, 8 7 чыкты. Эми 8-чиси апробация боюнча буга тиешеси жок. Анан башкалары камакта калды. Бул кандай? Бул двойственность. Бул мындай 200-лүк десек болот, эки тараптуу десек болот. Кандай түшүнсөк болот? Кош стандарттуу. Кош стандарттуу деп туура айтасыз. Бул бардыгы бир эле статьялар менен күнөөлөнүшкөн да. Анан 3-төн 1 чыгып, 3-төн 2 түрмөдө турат. Бул мындай түшүнүксүз нерсе да. Эми тилердики кээ бирлери көпчүлүгү операция болгондор, ооруп ооруканага жатып чыккандар ушундай да, ден соолугу менен байланыштуу. Ден соолугу менен байланыштуу, бирок ден соолуктан тышкары дагы бул жерде адамдык мыйзам деген бар да. Конституция мына бул конституция бар, декларация бар. Бул мыйзам негизинде ден соолукка караш керек. Бирок мыйзамга да караш керек да. Кайсы күнөөсү менен ал 15 жатат азыр, 19. 4 операция болуп эметип атат. Үйдө жатышат. Кайсы күнөөсү менен жатып атат. Буларды мына азыр айтып атышат, тиги тергөө 1-2 жолу тергөө болду дейт. Же вообще болгон жок дейт. Отурабыз дейт жөнүнө. 6,5 ай болду уже. 6 айдан. 5,5. 6 ай болуп кетти. 6 айдан өзү өтүп баратат бүгүн. 6 айдан өттү. 6 айдан бери тергөө болсо, улам сот болуп узартып коюп атат. Булардын дагы мугалсыбы бар да. Мыйзам мындай далилдеп койсун. Эгерде кандайдыр бир мамлекеттик төңкөрүш кыла турган болсо, башаламандык кыла турган болсо, анда эгер бир курал жарак тапса, же пистолет тапса, же бир патрондор тапса, же бир акчаны кармап алса, анан адамдарды топтоп бир мындай бүт эмелердин баарын, машинелердин баарын алып келип, топтоп башка кылып, атуучу жерлердин баарын даярдап, анан азыркы президенттин ордуна келе турган адамдын баарын даярдап, анан сен мына кетирип атабыз, сен болосуң мына. Мына сени вице-премьер кылып муну шайлайбыз, премьер кылып муну шайлайбыз деген сөздөр болсо, анда айтса болот да. Анан алар пикетке, Кемпирабадка чейин барып, анан пикет кылып, анан өздөрүнүн пикирин ачык билдирип койсо, анан ушундай деп күнөөлөгөн. Бул өзү эч кандай бир акылга сыйбай турган нерсе да. Эч кандай акылга сыйбайт да. Конституция боюнча
митинг өткөрүүгө ар бир жарандын укугу бар. Мына Конституциянын 39 статьясында, 32 статьясында мына жазылып турбайбы бул жерде? 39 32 статьяда мына ар бир адам дейт, эркин ой жүгүртүүгө жана пикирге ээ болууга укуктуу деп турат. Эркин пикирин айтканга укугу бар. Мына 37 статьяда айтып турат, мына 39 статьяда адам ар бир адам тынч чогулуштардын эркиндигине укуктуу. Эч ким чогулушка катышууга мажбурланбашы керек дейт. Мажбурланышы мүмкүн эмес дейт. Тынч чогулушту өткөрүүнү камсыз кылуу максатында ар бир адам мамлекеттик органдарга, жергиликтүү органдарга, башка органдарга кабар бериш керек. Башка алар кабар берген, айткан. Мына адам укуктар декларациясында да ушундай жазылып турат. Тынч чогулуш өз эркин билдирүүгө акысы бар. Тынч чогулуштарды өткөрүүгө акысы бар, пикирин билдирүүгө акысы бар. Ойдун эркиндиги үчүн акысы бар. Биз секөз ошон үчүн күрөшүп келдик көп жылдан бери. Анан эмне бул? Эмне күнөөсү? Ичип алды, жеп алды, мамлекеттин казынасына кол салды. 20 миллион, 50 миллион акчаны ушул камалган 27-нин ичинен бир 4-5 дөшө баланча миллион алды. 50 миллион алыптыр. 4 миллион 5 миллион алыптыр десе бир жөн. Анда дагы мындай эметсе болот да, мындай кандайдыр бир деңгээлде эметсе болот. Көңүл бөлсө болот. Ушундай барбы деп. Ито баягы шексизсе болот. Анан булар азыр өзүнүн пикирин айтып чыккандыгы үчүн, тынч чогулушту өткөргөнүгү үчүн камалып, кармалып аткандыгы өзү бул демократиянын аралчасы болгон Кыргызстан үчүн бул күлкү келерлик уят да, уят болуп атат. Россиянын таасири барбы? Анткени ал жакта мына Кара мырзаны, Владимир Кара мырзаны, Илья Яшинди ушундай камап атпайбы? Бирөөнү 8 жылга, бирөөнү 25 жылга, Навальный көптөн бери жатат. Анткени алар да ушундай сындаган үчүн, бийликти сындаган үчүн төңкүрүш уюштурган бир эмеси жок, далилдери жок да. Алар жөн эле өздөрү гана чыгып, жалгыз кээде жанагыдай Facebook аркылуу айтып, же болбосо өзүнүн YouTube каналы аркылуу бир нерсе айткан үчүн камалып атат. Эми Россиянын таасири азыр эле эмес. Россиянын таасири бизге өмүр бою таасири болуп келатат. Мына айрыкча тынч чогулуштар боюнча, ойдун эркин билдирүү боюнча мына биздин мурдагы депутаттар, эми фамилияларын айтпай эле коеюн, одиозный депутаттар бар. Ошолор дагы иностранный агент деп Россиянын закондорун көчүрүп алып, мурда ушул укук коргоо жагында жүргөндөр, адам укугун коргойбуз деп жүргөндөр депутат болуп алышып, анан ушуну көтөрүп чыгышкан да. Андан кийин ал закон өткөрө албай калышты. Андан кийин мына азыркы депутаттагы Норматова баштаган депутаттар Надира азыр мына ушул эле Россиянын законун көчүрүп алышкан, көчүрүп алып, мына азыр ошондо өткөргөнгө аракеттерди көрүп атышат. Иностранный агенттиги депчи. Бул дагы жакшы эмес да. Ошон үчүн мунун бар Россиянын таасири бардык убакта бар да бизде. Бул Россия ошо авторитарный мамлекет да, тура авторитарный, даже диктаторский десе болот. Эми биз да ошолордун жолуна түшөлү. Анан Россиянын таасири эмес, бизде Казакстандын таасири аябай күчтүү. Мына Назарбаевдин мурда. Азыр Касым-Жомарт эле оңолуп кетти деп айта албайм мен. Ошол эле Шавкат Мирзиёевдин, мурда Каримовдун таасири, Борбордук Азиядагы диктаторлордун таасири бизге аябай чоң тиет. Ошо мына азыр ошолордун жолуна түшүп калдык. Мурда биз Кыргызстан Борбордук Азиядагы демократиянын аралчасы болсок, азыр аралчы эмес, азыр ошо диктаторлордун катарына биз кошула алганга аракет баратабыз да. Ошо авторитарный режимге биз азыр 23 октябрдан баштап жол алдык. Азыр кыргыз бийлиги азыр укуктук талаптан чыгып кетти. 23 октябрдан баштап укуктук талаптан толугу менен чыгып кетти. Кайра кайтпай атат да. Кааласа камайт, кааласа алып келип отургузуп коет, кааласа соттойт. Бул кандай болот? Мен укук коргоо азыркы бийликке мен каршы эмесмин. Башынан айтып келатам. Азыркы бийликти колдоп келген адаммын. Дагы эле мындай башка жаман оюм жок. Мен оппозиция эмесмин. Биз диалог кылалы, консолидация кылалы, коомчулукту бириктирели, жалпы элди бириктирели деген адамдардын биримин да. А бирок деген укук коргоочу катары мыйзам бузулуп атса, конституция бузулуп атса, декларация бузулуп атса, конституциянын авторлорунун бири болсом мен, ушу конституцияны жакшы иштеп чыксак, мына 23 статьядан 65 статья, 42 статьянын авторлорунун бири болом. Анан ушулардын бардыгы бузулуп атканын көрүп туруп мен кантип унчукпай коем? Бузулуп атат. Мына адам мунун 12 статьясы бузулуп атат Нарын мырза. Мына 12 статьясы менен конституциянын бир эле статьясы бузулса, көп өлкөлөрдө эмне деген демилгелер көтөрүлөт. Мисалы президентке байланыштуу, парламентке байланыштуу. А бул жерде 6 статья бузулуп атат. Азыр ушу кезде. Анан билбейм, бул чатак нерсе. Түбү жакшы бүтпөйт да. Мына Россияда кээ бир адамдар көчөгө актай барак менен чыгып атса, плакатына эч нерсе жазбай эле жөн эле чыгып атса, ошолорду айыпка жыгып штраф төлөтүп атат. Бул жерде
мындай идеясы мындай болуп атпайбы? Дегеле эч ким эчтегизип сүйлөбөш керек. Бийлик эмне десе баарына макул болуш керек деп. Кыргызстанда да ошондойго баратабызбы? Жок, биз аны уже баратмак туруп ашып баратабыз. Анткени мына 1-май райондук сотунун чечими менен ошо борбордук Бишкек шаарынын борбордук аянтчасына пикет өткөрүүгө болбойт деген чечим кабыл алынды. Өзүңүз билесиз. Ал эле тим калбай эми Ленин райондук, Бишкек шаарынын Ленин райондук чечими дагы чечим чыгарып, филармониянын алдына, аркы баягы мэриянын алдына алар да чечим чыгарды. Бир Бишкекте 4 район болсо, 2 району дагы баягы центральный райондор чечим чыгарып койду. Бир гана ошо парк Горький өткөргүлө, андан башка жерге өткөрбөгүлө деп чечим чыгарып койду. Ал эми бул жерде мыйзамда эмне көрсөтүлүп атат? Эгерде мамлекеттик органдар адамдардын укугун, эркиндигин тебелесе, ошол мамлекеттик органдардын имаратынын жанына барып өткөрүш керек деген. Алар көрсүн, уксун. Ошондой барбы? Жок, бул жерде мыйзамдарда бар да. Мыйзамда. Мыйзамда, конституцияда эмес, мыйзамда, тынч чогулуштар боюнча мыйзамда көрсөтүлүп турат. Эгерде ак үй, администрация, президент, өкмөт кандайдыр мыйзамдарды бузса, ошол өкмөттүн жанына барып, анан өткөргөнгө акысы бар. Логика ошондой да, логика. Алар көрүп туруш керек да, адамдар чыкты, мына бизге каршы ошо нааразы экен, кечеге кабыл алган чечим боюнча нааразы экен. Урматтуу вице-премьер, мына чык дагы элге жооп берип кой. Элдер келиптир, мына элдер чыгып атат. Деп анан вице-премьер чыгат, же бир өкмөттүн өкүлү чыгат да, анан жайгарып коет. А бул жерде алар чечим кабыл алды, алар болсо келип алып Горький паркинде чогулуп атат. А ким көрөт аны? Ким көрүп кантип чыгат аны? Бул өзү логикага туура келбей атпайбы? Мыйзамга туура келбей атпайбы? Ошон үчүн биз азыр ошол Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын мурдагы азыр бул кошуна курчап турган авторитарный диктаторский мамлекеттердин баягы таасирине кирип, ошолордун жолун жолдоп калдык да. Анан мисалы үчүн мына врачтар бир нерсе туура эмес кылса, Минздравга барган логика жатат да. Ооба. Минздравга барбай эле такыр башка жерге барып митинг өткөргөн бул. Же сен ооруп атсаң дейт, мисалы сен ооруп атсаң дейт. Сен ар жакта бир фучикте бар туруп тур, анан ошол жактан кыйкыр. Анан 5-6 күндөн кийин бизге үнүң жетет, анан барып алып кетебиз, анан операция кылабыз деген сөз да. Эмне деген сөз? Бул логика туура келет. Бул деген Кыргызстанда бизде азыр ким унчукса, унчукпагыла, сүйлөбөгүлө. Бийликке ким каршы айтса өзүнчө сүйлөгүлө, биздин жаныбызга жолобогула. Жанагы Актай барак менен чыккан. Актай барак менен чыккан сыяктуу эч айырмасы жок. Андан дагы жаман да. Бул жакшы эмес. Мына биз дагы мына ушу сиздин студияңызга келип канча жыл биз айтып атам. Биз 30 жылдан ашуун ошол эле Казат Акматов, мына Топчиев Тургуналиев, Жипар Жекшеев, демократиялык коомчулук өзүңүз баштап канча мына Тынчтыкбек Чоротегин да жүрдү биздин арабызда, башка демократтар жүрдү, канчалар мына Сатыбалды Жээнбеков жүрдү. Раматылык байкуштар өтүп кетти. Мына Дооронбек Садырбаев жүрдү. КДКда канчалаган адамдар бар. Ошолордун баардыгы сөз эркиндиги деп чыкканбыз. Эркин ой айталы, сөз эркин болсун, тынч чыгылыштар болсун, ар ким өзүнүн пикирин айтсын деп чыкканбыз. Мына ушу демократияны курганбыз. Демократиянын аралчасы деген атка чейин татыганбыз. Анан азыр эмне болуп баратабыз? Бул түшүнбөйт. Бирок бул көпкө узабайт. Бул эл, кыргыз эли мынтип отурса жакшы, мындайга эметпейт, муну кабыл албайт эл. Бул азыр эл мындайча айтканда нааразы болуп атат. Мына мен таксиде жүрөм, эл менен жолугам күнүгө, көчөдө жүрөм басып алып сумкамды көтөрүп. Элдин баардыгы азыркы бийликке бир топ коомчулуктун кандайдыр бир катмары нааразы. Баягы дегенде президент шайланганда 80% болсо, андай пайыз азыр бар деп айта албайм. Эми азыр президентти колдогондор бар, кандайдыр бир катмар жок эмес, бар. Бирок мурдагыдай эмес, рейтинг кетип атат. Анткени элдин үмүтү аткарылбай атат. Бийлик айткан убадаларын канча убадаларын берди, Асмар шаарын курам дегенден баштап канчалаган эменин баардыгын салган, мисалы барып туруп эменин баарын салып атат, бирок аткарылбай атпайбы? Ошол жана рейтингди аныктаган бир нече уюм бар. Изилдөөчү, боргор десек болот. Эмне үчүн чыкпайт рейтингдер? Эч ким аныктабайт. Эми азыр Американ эмеси чыгып атат, USAID институтчу эмеси. Эми башка чет өлкөлүк болот. Биздин өзүбүздүн эмне үчүн жок? Бизде жок, ошол жок. Потому что азыр бийликке жаман көрүнгүсү келбейт. Эгерде ошентип рейтинг чыгарып койсо, мына азыр кээ бир гезиттер чыгарып атат, президент 1-орунда, Камчы Ташы 2-орунда болуп калып атат. Азыр алар бийликтен кетип башка бирөөлөр келсе, алар ошолор 1-орунда болот. Ушундай болсун, ага карабаш керек да. Рейтинг деген элдин пикирин билдириш керек. Карапайым адамдардын, түрдүү катмардын пикирин билдириш керек да. Андай жок. Чыныгы пикирин билдирсе, анан ошол президент айланасындагы баягы мен кыйынмын, авторитетим деген адамдар да ойлонуп калат. Мен бир рейтингим бир топ түшүп кеткен экен 5-6 ылдый.
5-6 санга түшүп кетиптир, кокуй кой, оңолоюн. Көрсөм могу жерден туура эмес кылып койгон турбаймынбы, бул жерден ката кетирип алган экенмин деп өзүнүн күнөөсүн түшүнүп, рейтинг ошол. Анан ошо рейтинг көтөргөнгө аракет кылат да, ошондон тиешелүү жыйынтык чыгарат. Анан булар атайын заказ берип эле баягы рейтинг көтөргөн сыяктуу болуп. Азыр Кыргызстанда 2 адам бар экен, рейтинг көп. Эң биринчи президент экен, андан кийин Камчы Кыдыршаевич экен, все. Андан башка, анан азыр Ак үйгө барсаң айтат, бир чиновник айтат. Байке дейт, силердин рейтингиңер жок, силердин шайланган жоксуңар. Силер президент эмессиңер, боло албай калдыңар, канча койдуңар. Силер депутат боло алган жоксуңар. Силер эчтеке эмессиңер. Ошон үчүн сүйлөгөнгө да акыңар жок. Сүйлөнгө да акыңар жок, анткени президент эл катары шайланган, элдин атынан. Премьер шайланган, өкмөт шайлаган, депутаттар шайлаган, мына ошолор сүйлөсүн. А силер аракет кылып өтпөй калдыңар, болду. Оозуңарды басып жүргүлө деген пикирди айтат да бир чиновник. Советтик мезгилдегидей. Ошондой. Ал эми адам укуктарынын мына 37-чи статьяна карасаңыз, бул 37-чи статьяда, бул аябай чоң статьяда, мына мен атайын ала келдим. 37 статьяда адам дейт, ар бир адам өзү, ар бир адам, Кыргызстандагы ар бир адам өзүнүн пикирин эркин, Кыргызстандын ар бир жараны, Кыргызстанды өлкөнү түздөн түз же өз шайлаган өкүлдөр аркылуу башкаруу укуктуу деп турат. Түздөн түз өзү эле жараны эле башкарганга аракети бар. Барып катышат, пикирин айтат, билдирет, эркин айтат, президентке кирет, кирбесе, урматтуу президент, момуну туура эмес кылып атасың дейт. Башкарганга, катышганга укугусу бар. Кыргызстанда ар бир жаран. Мына бул декларацияда жазылып турат. Анан 37-чи мына статьяда 37-чи статья жазылып турат мына. Ар бир жараны толугу менен катышканга акысы бар. Эми шайланган өкүлдөр аркылуу. Мына Кыргызстан 37-чи беренеси мына Конституциянын. Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттин жана коомдун иштери башкарууга түздөн түз ошондой өздөрүнүн өкүлдөрү аркылуу президент же болбосо же депутаттар катышканга акысы бар дейт. Мына мен түздөн түз ошон үчүн 20-30 жылдан бери Кыргызстанда жүрөм да. Түздөн түз башкарганга аракеттери кылгандардын адамдардын жыйындар аркылуу, митингдер аркылуу, макалалар аркылуу, кайрылуу аркылуу, пикириңди билдирүү аркылуу, элге кайрылуу кыласың, пикириңди билдиресиң, жолугушасың, айтасың, элдин алдында сүйлөйсүң, элге туура маалымат бересиң. Мына бийлик өкүлдөрү туура эмес сүйлөп атат, могу жерден ката кетирип атат. Мисалы Дубайга барып, мурдагы президенттер менен жолугушуп, туура эмес иштерди кылды. Кылмышкерлер менен жолуккан өзү мыйзамга туура келбейт. Мыйзамда бар да бул жерде. Кылмышкер деген кылмышкер ордунда болуш керек, түрмөдө болуш керек. Изделүүдө болуш керек. Соттолгон. Сыртынан болсо да. Анан барып алып кылмышкер менен тамак аш берип анан ал жолугуп атса кандай болот? Мамлекеттин башчысы. Мен эми Садыр Нуркожоевичти мен сыйлаган адамдарым. Ал киши даже бир 5-10 жыл башкарсын деген мындай оюм бар ичимде. Эгер жакшы иштеп кетсе, мыйзамды бузбаса, башкарсын, пожалуйста. Улам эле президент алмаша бергенде мен да каалабайм мисалы. Андан кийин экинчи тосу башкарсын. Эгер мыйзамды бузбай эл колдосо, пожалуйста. Анан улам эле кетип эле алмашып эле башалмандык болсун мен деле каалабайм. А бирок чындыкты айтыш керек да. Сократ мой друг дейт. Ну истина дороже дейт. Туурабы? Ну жанагы сиз эч ким эмессиз деген советтик мезгилде наркы тетик эмеге кетип атпайбы орто кылымдарга. Ошол чиновник ак үйдө отурган, мага айткан чиновник, могу конституцияда, могу декларацияда эметип коюп, катуу айтайын, уруп ойнобойт да. Мага мен отурам бул жерде. Менин президентим бар. Биз силерди уруп ойнобойбуз. Билген талканыңарды чалга деген сөз да. Мага айткан сөз мисалы. Ушу мен эми Кыргызстанда белгилүү адамдын биримин, укук коргоочумун, мыйзамды билем. Ошол жанагы менин алдымда өскөн эле балдар ошол. Биздин аркабыз менен чоңоюп, ушул таасирленип, убагындачы Турсунбаков сиз жасаган ишти эч ким жасай албайт. Ушунчалык күрөшүп атасыз, чындык үчүн акыйкат деген чиновник да. Деп жүргөндөрдүн бири болчу. Эми азыр креслого отургандан кийин башкача да. Башкача. Мына 30 жыл демократия, 30 жылдан ашык деп коелчу, 85 жылдан башталды го. Ошондон берки демократия орнотуу, адам укуктарын сыйлоо, коргоо дегендин баары текке кетип атабы азыр? Эми азыр текке кеткен текке кетти деп айтууга болбойт. Биздин Кыргызстандагы 30 жылдан ашуун орнотуп койгон демократиянын, адам укугун коргоо ишин менимче азыркы бийлик уратып же бирото жок кылып же болбосо бул историяга, тарыхка кетире албайт. Бул деген эл өзү ушул демократияга келген. Азыркы деңгээлге да эми. Бул биздин западтыкындай өтө өнүккөн демократия эмес. Биз Кыргыздын демократиясы келгенбиз. Муну азыркы бийлик такыр жок кылып, оозубузду жаап, баарын камап, же болбосо баарын сабап, ушундай кыла албайт. Бирок кандайдыр бир деңгээлде
5 ай 6 ай кетти, мына 6 айдын ичинде ошол демократияны, сөз эркиндигин, адам укугун муунтууга аракеттер көрүп атат. Бирок бул өзлөрүнүн баштарына барып тилекке каршы тийип калат да. Потому что кыргыз эли өзү кандайдыр красный эме бар да, кызыл эме бар да, сызык бар. Кызыл сызыктан өткөндөн кийин Кыргызстандын эли жаман да. Мына аны 3 жолку революция көрсөттү, туурабы? Эми 4-чү ошондой болуп кетишин каалабайт элек да. Бул жакшылык алып барбайт. Ана мен сизге айтайын дегеним, могу резолюция жөнүндө кичине кеп кылсак болобу, эгер мүмкүнчүлүк болсо. Мына биз 30 мартта улуттук, сиз айткандай улуттук форум өткөрүп, өзүңүз да катыштыңыз. Бийлик өкүлдөрүнүн баарын чакырып, анан бир убакыт келди деген темада ушул бир улуттук форум өткөнбүз. Улуттук форум чечим кабыл алганбыз. Чечимде ушул 27 адамдан турган камактагыларды чыгарылсын деп чечим кабыл алганбыз. Үй камагына чыгарсын деп чечим кабыл алган. Мынанын 7 чыкты. Мунун жарым жарты аткарылды. Эми кайрасы 15 азыр камакта, башкасы ооруп атат. Башкалары бул пункт жарым жарты аткарылбай атат да. Экинчи пункт, мына биз айтканбыз, ушу 5 адамды, уюштуруу комитетинин мүчөлөрүн, Турсунбай Акын баштаган 5 адамды президент Жапаров кабыл алсын дегенбиз. Ушул Кемпирабад окуясы боюнча камалгандардын тагдыры боюнча кирип сүйлөшүп чыгалы. Соттордун, укук коргоо органдарынын, МВДнын, прокуратуранын жасап аткан туура эмес, мыйзамсыз, мына конституцияны бузуп аткан, декларацияны бузуп аткан иштери боюнча президент менен мамлекет башчысы катары, адам укугунун коргоонун символу, кепилдиги катары президент менен сүйлөшүп чыгалы дегенбиз. Тилекке каршы мына мен Абсатаров мырзага, Бекболсун Жакшылыкович, ошо соттор боюнча ошо орган бар, атайын бөлүм бар. Ошо бөлүмдүн башчысына колуна тапшыргам резолюцияны. Бирок ушул убакка чейин президент кабыл алсын десек, президент кабыл алам да айткан жок, кабыл алам дегенде кабыл албайм деп да айттырган жок. Ушул убакка чейин кабар жок. Улам барып атабыз, кабар бербейт. Экинчи, ошол жанагы биздин улуттук форумда Бекболот Талгарбеков саясатчы айтып чыккан бир 3 кишиден турган адамды, ошол Орман Шаршенов, Табылды Акеров, анан мен үчөөбүз Орман Шаршеновду баш кылып, мамлекеттик катчыга кирип чыгалчы. Табылды Акеровдобу? Табылды Акеров, үчөө. Акер, Орман Шаршенов, анан тиги Бекболот Талгарбеков үчөө кирип чыгалы, ушу балдардын тагдыры боюнча дегенде. Анан мына ушул резолюция, ушул дагы мына мамлекеттик катчы качан кабыл алат, эмне кылат деп Абсатаров бизге айткан жок. Мамлекеттик катчыга да мен катты берип резолюцияны тапшырып кеткем, ооруп аткан экен, бирок аппаратына берип кеткен, бирок аяктан да пока азырынча эч кандай маалымат жок. Андан бери мына 30-нан баштап мына 1 ай өтүп кетти, туурабы? 30-мартта болду, 30-апрель болду. Азыр майга кетти да, туурабы? Мына апрель бүтүп атат. 1 айга жакындап. 1 айга чукулдап калды, мына бул боюнча жок. Андан тышкары мындан тышкары айтканбыз, ушу талкуу, ушул иштердин баары мына 27 маселе коюлган. Ушунун баары талкуу бийлик карап, бир тиешелүү жыйынтык чыгарсын дегенбиз. Анан бул документтердин баардыгын 30-да биз өткөрсөк, 30 мартта өткөрдүк. 2 апрелде уже биз резолюцияны алып барып президенттик аппаратка регистрация өткөрдүк. Алар кол коюп берди, кабыл алды. Анан бул бизде азыр аппарат президентте, министр кабинет электрондуу оборот нармырза. Электрондуу оборотко кирип калат, кирди уже. Анан эч ким чыгара албайт. Бул контролдо турат. Муну көзөмөлдө тургандан кийин жары же бери чечиш керек да маселе. Же булар чечкенди айтпайт, же чечкен жокпуз деп айтпайт. Же бизге кат бербейт. Эмне каралып жатабы, качан чакырат, эмне кылып атат, бул боюнча айтып койгон жок да. Мына ушундай мына азыр мен жогорку кеңешке дагы мына Нурлан Шакиев мырзага көп кат бердим, 4 кат бердим. Алардын копиясын бүгүн алган жокмун. Бир жолу дагы жогорку кеңештен жооп алган жокмун. Мисалы, мына прокуратура жооп берди, МВД жооп берди, сот жооп берип атат, мисалы, кандайдыр деңгээлде минтип атабыз, тигинтип атабыз, тиякы. Бир да жолу, мисалы, мен жогорку кеңештен жооп алган жокмун Нурлан Шакиев мырзадан. Алар дагы жанагыдай сыяктуу да, сиз эч ким эмессиз. Сизге көңүл бурат тургандай адам эмессиз. Эми ошол сыяктуубу? Эми каалайсыз, ошондой деп ой кетет. Эми антпесе дагы ошондой деген ой кетип атат меники. Анткени мына жогорку кеңештин 3 функциясы бар. Билесиз, контрольный функция, көзөмөлдөө функция, представительский функция, анан законодательный функция, 3 функциясы. Бул контрольный функция кирет да. Эгерде кандайдыр мамлекеттик органдар конституцияны бузуп атса, декларацияны бузуп атса, мыйзамдарды тебелеп атса, ал жогорку кеңеш ошонун баарын караш керек. Анан жогорку кеңеш МВДны чакыртып, СНМни эмени чакыртып, прокуратураны чакыртып, сотторду чакыртып сураш керек. Бул 27 адамды эмнеге кармап атасың? Булар деген только башаламандык боюнча эле чыккан турбайбы?
А жанагы мамлекетти төңкөрүш, мамлекетке коркунуч боюнча эмне, кандай далилдериңер бар? Эмне үчүн камап жатасыңар? Булардын тагдыры кандай деп спикер баштап депутаттар бул жыйында жогорку кеңеш көтөрүп чыгыш керек. Жогорку кеңеш бир жолу да комитетте дагы, фракцияда дагы, жыйында дагы ушул маселени көтөргөн жок. Бир 3-4 депутат чыгып сүйлөп атат, айтып атат кыйкырып, 3-4 таза мындай патриот жигиттерибиздин бир депутаттары чыгып атат, башкалары как будто ничего не было. Сиз айткандай, как будто бул боюнча эчтеке болгон эмес. 27 адам түрмөдө отурган жок. Кичине ойлонуш керек да. Анан ошол эле Нурлан Шакиев мырза, Нурлан Тургунбекович мырза. Бул ошол эле демократия жүргөн. Мына демократ жүрүп, телевидение ачып, мына Бекет Назарбаевдин эмесинде гестинде иштеп, анан ушинтип жүргөн жигиттерибиздин бири. Биз менен байланышып, мына Бакиев менен иштешип, байке деп. Анан ушул жок деген ушул берген катыбызга жооп бергенге жарабайт бекен. Кандай анан? Өкмөт дагы мисалы мына буга чейин берди, өкмөт дагы бир кат берип койду мага, прокуратурага жибердик деп койду. А прокуратурага жиберген мына кат эмес, кабыл алыш керек. Прокуратура өзү текшериш керек да. Өзү наткар болуш керек. Мыйзамдын туура аткарылып жатканын же аткарылбай жатканын өзү да көзөмөлдөш керек да. Эч кимден сурабай эле. Анан экинчи мына эң негизги бүгүнкү ишке келгендеги эң башкы тема. Өткөндө өзүңүз катыштыңыз, биз убакыт келди деген сөз эмне? Убакыт келди деген биз ушу 20 жылдан бери, 30 жылдан бери 3 жолу революция болду, чабыштык, кармаштык, конфронтация болду. А бизге эмне керек? Конфронтация керек эмес, бизге каршылашуу керек эмес, бизге консолидация керек. Мына ошон үчүн жана консолидация диалог кыймылын түзүп, бир улуттук күчтөрдүн баарын бириктирип, мына биз ушул өзүбүз менен ыйык-тыйык болуп, бирибиз менен чабышып аткан, мына тияктан тажиктер кол салды, тияктан башкалар кол салып атат. Мына жерибизди Өзбекстан алды. Ушинтип биз баягы ортодо чабышып атканда душмандар бизди пайланып атат. Ошон үчүн мына дүйнө өзгөрүп атат. Мына өткөндөгү 30-мартта дүйнө өзгөрүп аткан маалда убакыт келди деген эмне? Дүйнө өзгөрүп аткан маалда Кыргызстан кайда барат? Мына геополитика өзгөрүп атат. Биполярный, однополярный мир уже башка кетип атат. Дүйнөдө согуштар болуп атат. Мына ушундай кезде Кыргызстан кайда барат? Ким менен, кандай келечеги кандай болот? Ким менен бир болобуз? Запад менен бир болобузбу? Россия менен бир болобузбу? Ислам мамлекетине кирип кетебизби? Же өзүнчө мамлекет болуп жашайбызбы? Кыргыз улутунун тагдыры кандай болот? Мына ушунун баардыгын президент башында туруп, президент өзү улуттук күчтөрдүн баардыгын, элита дейбизби, болу Кыргызстандын мыктылардын, жакшыларын дейт. Илгери ормон хандар, ошолордун баарын чогултуп анан улутубуз кандай болот? Көчүбүз кандай болот? Жуттан кандай чыгабыз? Башка уруулар менен, башка элдер менен кандай чабышабыз? Кантип элибизди сактап калабыз деген да. Мына дүйнөдө ар бир 100 жылда бир боло турган окуялар болуп атат дүйнөдө. Өзүңүз көрүп атасыз. Мына Украина менен Россия согушуп атат. Дүйнөдө канча согуш болуп атат. Америка өзү эмне болуп атат? Мына сиз менен биз сүйлөшүп отурдук. Мына ушундай дүйнө буркан шаркан болуп, дүйнөдө уйгу-туйгу болгон кезде биз Кыргызстанда жакшылары отуруп алып бир сүйлөшүшүбүз керек да. Мамлекет башчы ошону демилгелеп чыгыш керек да. А бирок андай демилге азыр эми биз чакырган күндө дагы өткөндө мына келген жок. Эми президент болбосо дагы президент өкүлдөрү мына президент министрлер кабинетинен келип коюш керек. Мына мен президент келе албай калды, тек чогулуштар бар экен, мени жиберди, жазып алып президентке айтып барайын деш керек да. Эми мына 27-сине, эми ошон үчүн мына 27-апрелде мына биз резолюциянын негизинде 27-апрелде дагы бир чогулуш өтсүн дегенбиз. Мына 27-апрелде биз мына Плаза Бишкек отелде дагы өткөрүп атабыз. Бул жерде биз тема күн тартибин мындай кылып атабыз. Убакыт келди, өзгөрүү керек. Время пришло, нужны перемены деген темадагы улуттук жыйын өткөрүп атабыз. Мына 27-апрелде. Мына ушуга дагы президенттин өзүн чакырып атабыз, премьерди чакырып атабыз, Нурлан Шакиев мырзаны чакырып атабыз, депутаттарды чакырып атабыз. Мына Мейиралиевке каяктан жолуктум, келем байке деди. Самый Кожого айттым, келебиз дешти, Токтошов айтат келем дейт. Жанар Акаевтерге айттырдым, келебиз деп көрөбүз эми кимиси келет экен, кимиси келбейт экен. Саясатчыларга айттырып атабыз, келебиз байке деп атышат, инибиз келебиз дейт. Анан эми биз мен үчүн келбесин. Биздин жыйындын максаты кыска эле. Бизге азыр эмне керек? Бизге каршылашуунун кереги жок. Бизге биригүү керек, улутту бириктиришибиз керек. Бизге келечекте дүйнөдө эмне деген чакырыктар болуп атат? Дүйнөдө кандай эле коркунучтар болуп атат? Ошондон Кыргызстан кантип чыгып калабыз? Кантип коргонобуз? Улутту кандай сактап калабыз? Келечегибиз кандай болот? Момундай дүйнө эле бири менен согушуп атканда Кыргызстан кайда, ордубуз кайда болот? Кандай позицияда болобуз? Деген теманы талкуулаш керек. Биз азыр кемпир-абадты тияк-бияк талкууладык көп эле. Бирок биз эң бийик маселе чечилсе, чоң маселе чечилсе, майда-чүйт иштердин баары чечилет. Эгерде биз мыйзамды сактаган, мыйзамдын кепилдиги болгон, конституциянын кепилдиги болгон президент
декларациянын кепилдиги болгон парламент бардыгы президент баштап бир улутту жыйгаса, улутту жыйнап, улуттун жакшыларын жыйнап, мен патриотмун деген инсандарды жыйнап, улутубузду кантип сактап калабыз, Кыргызстандын келечеги эмне болот деп кеңешип кескен бармак орун иш кылса деген гана тилек. Биздин кыймыл диалогко чыгарып атабыз. Биз оппозиция эмеспиз. Мен оппозиция эмесмин. Бийликти кетирейин деген кенедей оюм жок. Тескерисинче бийлик кетпесин, иштесин, жакшы иштесин, мыйзамды сактасын. Анан бирок диалогко баралы. Консолидация болсун, улутту бириктирели деген тилек менен ушундай бир жыйындарды өткөрүп атабыз да. Анан кийин курултай өткөрөлүп атабыз. Курултай мына ушул эң чоң максат азыркы өткөн курултай эмес. Курултай консолидация, диалог курултай. Диалогко чакырган курултай. Курултайдын эң чоң максаты эмне? Курултайдын максаты жанагы дүкөндөрдү куралы эмес, мектепти куралы, клубту куралы, суу чыгаралы бул курултайдын иши эмес. Ал министрликтер бар, хакимияттар бар, туурабы? Өкмөт бар. Ал өкмөттүн иши. Кыргызстандын улутунун тагдыры жөнүндө, келечеги жөнүндө кандай бир дүйнөлүк маселе чыкса, кандай бир Кыргызстандын, кыргыз элинин тагдырына тийиштүү, келечегине тийиштүү бир орчундуу маселелерди карай турган курултай ушул. Мына ошого жакшынын жакшылары, мыктынын мыктылары бар, анан тегерекке отуруп, анан маселени коюп тактуулат. Анан ошондо президент ошол жерде катышып отуруш керек. Анан ал жерде баягы тиги райондун оңдойлуу анан ген чыгаралы, анан тигинтип калды, айлыкты көпүрө салалы деген бул курултай эмес. Курултайдын чыныгы мына ошол эле Ормонхан, ошол эле Балбай, ошол эле тиги Курманжан жаткан убагында курултайдын чыныгы максаты жакшылардын жакшылары баягы каймактары чогулуп, анан улуттун тагдыры жөнүндө кеп кылган. Ал кандай бир суу чыгаралы эмес, улуттун тагдыры, улутту кандай сактайбыз? Кыргыздын мамлекетин кандай курабыз? Келечегибиз кандай болот? Мындайча айтканда улуттун эмесин мындай кыскасы курултайдын мааниси Наке мырза азыр кетип калды да. Курултайды биз совсем эле жерге жана эле клуб кура турган эми азыр айыл өкмөттөрүнүн отчетун алат экенбиз мына. Райондук акимдин отчетун алат экенбиз, бюджетке кийлигишет экенбиз. Курултай азыр мына парламент өтпөй калды, курултай туура болду. Парламент эң туура кылды. Анткени парламенттин функциясын талашып атпайбы? Өкмөттүн функциясын талашып атат. Өкмөттүн мүчөлөрү шайланганга катышалы деп атат. Мына тиги Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү соттун эмеси шайланганга азыр мыйзамда көрсөтүлүп атат. Мына ушунун баардыгы. Бул курултай эмес. Мындай курултай өткөрөлү деген жокпуз. Курултай деген диалогко чыгырыш керек. Курултай деген Кыргызстандын өзүнүн тагдырын чече турган бир оор маселелер болсо, ошону чогулуп, талкуулап, чечип, анан тарап кетиш керек. Бюджетке эч кандай бир эме оорду келтирбеш керек. Кыскасы биздин максат диалог. Биздики убактыбыз да бүтүп калды. Рахмат сизге. Ошондо мына улуттук жыйын деген 27 апрелде, курултай? Курултай 25 майда өтөбүз. Майда өтөбүз. Бир айдан кийин. Деп атабыз, бирок ошол 27-синде атайын уюштуруу комитети түзүлөт, курултайды өткөрүү боюнча. Ошондо чечилет да. Балким андан да жылабы көрөбүз да. Рахмат сизге. Бизде конокто Турсунбек Акун болду. Мурдагы омбудсмен, консолидация жана диалог үчүн кыймылынын төрагасы. Рахмат сизге. Сизге да чоң рахмат. Саламат болуңуздар.